Шабам Маякта 1-27 январда келген кечинде сыймык мен токмоктон чыгып аттам гололед сүйлөшөнчү деп мага келип айткан сөзү биз уйгурбуз дейт, биз Хорезм деген мамлекеттен айрылган элбиз дейт, мамлекетибиз бар болчу айрылып калган элбиз дейт, биз хоть манты жасаганды билебиз дейт, мындай мынтип кетебиз дейт, а силер сразу гастарбайтер болуп калып атпайсыңарбы дейт. Biz o kafe жасап, лажман жасасақ та жасайбыз дейт. Biz эмне кылып жасайбыз? Кара жолго билеп жасайбызбы? Жок. Урматтуу эл журт, силер чоң азатты колдогула, биз силерди колдойбуз. Мондай апалар, ушундай, бизде эркектердин мына көбөйүп келатат. Аялдар силер активный болгулачы. Сөздүн кыскасын айтайынчы, ушу аялдар кыйын экен. Мага офиске аялдар да кеттик сыймык дегенчи. Эркектер турар экен. Эркектердин айтканын айтайын. Ал райондун проекти, ал президенттин проекти деп коюлуп отура беришет экен. Аялдар чын жүрөгүмө неметти кабыл алат да. Мына баласы менен келип турат, карагылачы. Мына отуруп коюңузчу, отуруп коюңузчу. Отурбайсызбы? Жок. Мына баласы менен, эл журт, biz sizlerge hiç neresi обещать аталабайбыз, но Кудай буйрса парламентке киребизде үмүт кылабыз чоң. Эң аякы болуп коюптур бизди, эң аякы. Биринчи биримдик экен сразу эле. Ошолор аяктан да утат экен да. Аяктан да биринчи экен. Биз эң аяк экен, против всех үстү экен. Анан міндет, против всех шайлайбыз дегендерчи, ошолор бийликтин проектиси биринчи айтып коюн. Против всех утпайт, бир 150 000 киши алат, ал утпайт, ошо күйүп кетти, андан көрө келбейли болгон жакшылардын против всехке. Сөрөнү иштебейт, алар иштетпейт. Андан көрө против всех деп коет эле бир строчка өйдө кылып туруп эле чоң азат деп салгыла. Урматтуу эл журт, мына мен политик эмесмин. Мен мисал банкым жок. Мисалы турабы? Менин супермаркетим жок. Мен рестораным жок. Силерди бир жакка чакыргандай, ушундай карапайымдар ушундай чогулат. Ушундай талаадан эле чогулат. Талаада калдык. Канча талаада калып, эми келип отурушат, 4 ай мосттун астында жашашты. Эл журт 4 ай, 3 ай талаада жашашты, билесиңерби? Жай болуп калды дагы.